Вакциналар 100 жылдап миллиондогон адам өмүрүн алган илдеттерди жеңүүгө адам затына жардам берип келет. Вакциналар биздин жашообузду кандайча өзгөрткөнүнөн мисалдар. Чечек. 100 жылдар бою медиктер бул илдет менен күрөшүүнүн амалын издеп келишкен. 1967 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму массалык эмдөө баштаганга чейин 20-кылымда бул оору 300 миллион адамдын өмүрүн алып кетти. Бүгүнкү күндө чечек толугу менен жок кылынган жалгыз илдет болуп саналат. Полиомиелит негизинен 5 жашка чейинки балдарга жуга турган жана майыптыкка же өлүмгө алып келе турган оору. 1988 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бүт дүйнөдө полиомиелитти жок кылуу боюнча программасы иштеп баштаган. Дагы деле уланып жаткан кампаниянын натыйжасында 1,5 миллион адам тирүү калды, 18 миллион адам басалат. Кызамык абдан жугуштуу жана оор вирустук илдет болуп саналат. Вакцина киргизилгенге чейин жана массалык эмдөө башталганга чейин кызамыктын ири эпидемиясы ар бир 2-3 жылда кайталанып турган. Жыл сайын 2 миллион 600 миң адам кызамыктан көз жумган. 2019 жылы кызамык 208 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Бул илдетти жеңүү оңой эмес, анткени жамааттык иммунитет калктын 95% эмделгенде гана пайда болот. Эмдөөгө каршы чыккан кыймылдар өнүккөн өлкөлөрдөгү бул оору менен ооруп калуу жана өлгөндөрдүн көрсөткүчтөрүнүн кайра өсүшүнө алып келүүдө. COVID-19 2020 жылдын жарымына карата пандемия дүйнө жүзү боюнча дээрлик 6,5 миллион адамдын өмүрүн кыйды. 2 жылдын ичинде фармацевтикалык компаниялар коронавируска каршы ондогон вакцинанын түрүн иштеп чыгышты жана бул иш уланууда. 11 вакцина Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан жактырылган. Бардык өлкөлөрдө жарандарды акысыз эмдөө жүрүүдө. Мунун аркасында дүйнө жүзү боюнча өлүмгө учурагандардын саны кыскарууда. Ооруну баарыбыз бирге гана токтото алабыз. Жакын адамдарыңды сакта, эмдел.